Биз бүгүнкү темабызда тийгөйдө же төмөн түшкөн нерселердин кыймылын карайбыз. Түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймылга дагы нерселердин эркин түшүшү жана тийгөйдө ыргытылган нерселердин кыймылдары кирет. Мисалы үчүн богу бийиктиктен ар кандай нерселерди таштап көрөбүз. Ташты, кагазды, пробканы же болбосо ар кандай нерселерди таштап көргөндө баарынын түшүү ылдамдыктары ар түрдүү. Биринчи оорураагы түшөт, андан кийин жеңилирээктери, улам жеңилирээктери болуп түшөт. Демек бул жерде эмне үчүн ушундай экенин 16-кылымдын аягында Галилей ушул нерселердин түшүшүн, кыймылын изилдеп көргөн. Мындай кыймылдарды бир калыптагы ылдамдатылган кыймылдар экендигин далилдеген. Ал бул жерден биринчи шарик, канат, пробкаларды таштап көргөн. Таштап көргөндө булар биринчи шарик түшкөн, андан кийин пробка түшкөн, аягында канат түшкөндүгүн байкаган. Демек бул жерден деле балдар карап көргүлөчү. Бала оюнчук аюуну тепти. Тепкенде бул дагы төмөн карай түшүп келатат. Же болбосо бул жердеги бала топту өйдө карай ыргытканда бул дагы төмөн түшүп атат. Демек ушул төмөн түшүүнү бул ылдамдатылган кыймыл экендигин далилдеген. Ал кандай кылган? Ал ушул мисалдардын баарын ар кандай нерселерди таштап көргөн, ар кандай бийиктиктен таштап көргөн ушул нерселердин баарын. Анан ал аягында узундугу 1 метр болгон, момунун узундугу 1 метр болгон айнек идишти алган. Бул айнек идишти алып туруп, ичинде абасы бар, биринчисинде абасы бар нерсе, 3 нерсени бирдей таштаганда бул дагы биринчи шарик түшкөн, биринчи шарик түшкөн, экинчи пробка түшкөн, үчүнчү канат түшкөн. Бул биринчи түшкөн, бул экинчи, бул үчүнчү түшкөн. Андан кийин ушунун ичиндеги эле абаны сордуруп таштаган. Таштап туруп, андан кийин үчөөнү бирдей таштаганда, мына көрдүңөрбү балдар, үчөө бирдей түшүп жатат. Анда ал мындай жыйынтыкка келген. Демек, вакуумда мындай түшүүнү биз эркин түшүүнүн ылдамдануусу дейбиз. Эркин түшүүнүн ылдамдануусун биз Ж тамгасы менен белгилейбиз. Ж эркин түшүүнүн ылдамдануусу. Бул Ж өзү турактуу сан. Ж барабар 9,8 метр секундта квадратка барабар. Эми Жнын бирдиги 1 метр секундта квадрат. Демек, бул эркин түшүүнүн ылдамдануусун же болбосо бийиктиктен төмөн түшкөн, же болбосо төмөн жактан өйдө түшкөн нерселердин ылдамдыктарын эсептөө үчүн биз ылдамданууну Жга барабарлап алабыз. Бул жерде эс узундукту биз бийиктик H'ка барабарлап алабыз. Анда барабарлап алып төмөндөгүдөй формулаларды жазабыз. Демек, биз билебиз мурунку өткөн темада V барабар V нөлөбой кошу А Т болчу. Демек, А-тыны биз Ж менен алмаштырып алабыз. Анда V барабар V нөлөбой плюс Ж Т. Ол жерде минус белгиси да бар. Минус плюс белгиси болот. Демек, эгерде бул жерде V нөлөбой баштапкы ылдамдыгыбыз V нөлөбой барабар 0 болсо, анда биздин V барабар Ж Т болот. Эгерде бийиктикти табуу керек болсо, анда H барабар V нөлөбой Т, бул баштапкы ылдамдык, плюс Ж Т квадрат бөлүнгөн
2. Эгерде бул жерден баштапкы ылдамдыгыбыз v нөлөбой барабар 0 болсо, анда биздин ашыбыз барабар болот ж т квадрат бөлүнгөн 2. Эгерде биз ылдамдык боюнча таап карап көрсөк, ылдамдыктар боюнча карап көрсөк, анда v барабар v квадрат минус v нөлөбой квадрат барабар 2 ж h. Эгерде бул жерден баштапкы ылдамдыгы v нөлөбой барабар 0 болсо, анда биздин формулабыз v квадрат барабар 2 ж h болуп калат. Эгерде биз v'нын өзүнө таба турган болсок, анда v барабар тамыр астында 2 ж h болот. Демек, бул жерден биз ушул формуладан ошол нерсенин канчалык бийиктикке көтөрүлгөнүн же болбосо канчалык бийиктикте турганын эсептөөгө туура келсе, анда бул жерден биз h'ты табабыз. h барабар v квадрат бөлүнгөн 2 ж. Демек, бул бийиктикти табуу боюнча ушул формуланы пайдаланабыз. Бул жерде плюс минус белгилери, плюс белгиси ылдамдатылган кыймыл болот. Ал эми минус белгиси болсо акырындатылган кыймыл. Демек, маселенин шартына карап туруп биз ылдамдатылган, акырындатылган кыймылды маанисин түшүнүп туруп, ушул боюнча эсеп чыгара алабыз. Демек, балдар, бүгүн биз тик өйдө ыргытылган же төмөн түшкөн нерселердин кыймылынан түшүнүк алдык.